Товарды артикул менен салганды үйрөнөбүз. Товарды артикул менен салыш үчүн бул жерден товар дегенге киребиз. Сиз каталогдон кайсы бир товарды көрүп калдыңыз жана анын артикулун бул жакка тересиз. Мисалы 3202 дейлик. Поездди басып коебуз бул жерден. Анан мынакей чыгып калды. Туалетная вода для мужчин деп. Корзинага салдык. Дагы бир артикулду терелик. Мисалы үчүн 6811. Каталогдон карап эле бул жерден поезд дегенди басабыз. Эгерде сиздердин паспортуңуздар кирбесе, бул ушундай деп чыгып калса, демек бул продукция жок дегенди түшүндүрөт. Эгерде сиздер паспортуңуздар кирбесе жана ошондой эле дарек белгиленбесе, мындай болуп заказдар түшпөйт. 8728. Дагы бул жерден поезд дегенди басып коебуз. Бул дагы жок калган экен, учурда калбаптыр. 40764 поездди басалык. Бальзам, бул дагы калбай калган экен. 34039 поездди басабыз. Бул дагы калбагаптыр, пробник. 88618 деп туруп, дагы поездди басалык. Бул парфюмерный гель для душа, эмени тачканын сүрөтүн басып койсок, мынтип добавлено дейт. Кайсы продукциялар корзинабызга түшкөн, мынакей корзина деген жерди басып көрүп алабыз. Мына ушинтип артикулу менен биз товарларды салабыз эмебизге, корзинабызга.